Күйөөсү мыкачылык менен өлтүргөн Жибек Рустемованын ишин мындан ары УКМК иликтейт. Күйөөсүнүн огунан мерт болгон Жибек Рустемованын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишин андан ары ички иштер органдары эмес, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иликтейт. Бул тууралуу атайын кызмат 26 декабрда кабарлады. Анда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен борбордук аппаратта тергөө тобу түзүлгөнүн, кылмышка шектүү мурдагы милиция кызматкери атайын кызматтын тергөө абагына которулганы айтылат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда 3 баланын энесин анын күйөөсү травматикалык курал менен атып өлтүргөнү талкууланып жатат. Кылмышка шектүү ички иштер органдарынын мурдагы кызматкери экенин дагы коомдо талкуу жаратты. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен бул фактыга байланыштуу козголгон кылмыш иши атайын кызматтын борбордук аппаратына алынды. Иликтөө тергөө тобу түзүлүп, иликтөө башталды. Тергөөнүн жүрүшүндө маркум келинге убактылуу коргоо ордери берилгенине жана кылмышка шектүү травматикалык куралды мыйзамсыз алып жүргөнүнө, сактаганына байланыштуу жаңы жагдайлар белгилүү болду. Кылмышка шектүү УКМКнын тергөө абагына которулду. Иликтөөнүн жыйынтыгында убагында аракет көрбөгөн, мыкаачылык менен адам өлтүрүлүшүнө жол берген адамдар аныкталып, аларга юридикалык баа берилет деп жазылган маалыматта. Буга чейин Камчыбек Ташиев адам өлтүрүлгөн учурда аны кайсы бир жагдайга шылтоо орунсуз экенин эскерткен. Ташиев мамлекет аялдарды жана балдарды өзгөчө коргоого милдеттүү экенин белгилеген. Анын алдында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Токтоналиевдин келиндин өлтүрүлүшү тууралуу билдирүүсү талкуу жараткан. Милиция башчысы кандуу окуяга ичимдик себеп болгонун билдирген. Социалдык тармактарда аны кылмышкерди актап жатат деп айыптагандар дагы болгон. Кандуу окуя 23 декабрда кечинде Бишкектеги көп кабаттуу үйдөгү пәтерлердин биринде болгон. Күйөөсү тапанча менен атып салгандан кийин аял алган жараатынан ошол жерден мерт болгон. Ошол күнү жубайлардын ажырашууга байланыштуу соту болгон. Маркум келиндин жакындарынын билдиришинче, соттук отурумда аял жарашпай турганын, ал эми күйөөсү чогуу жашагысы келерин айткан. Маркум келин ошол күнү 47ге чыккан. Милицияга келиндин жакындары кайрылган жана кылмышка шектүү ошол батирде кармалган. Мурдагы милиция кызматкери кылмышка шектүүнүн жакындарынын билдиришинче, маркум келин анын экинчи никеси болгон жана ортосунда 3 бала бар. Жарандык никелерин кошкондо шектүү 4 ирет аял алган. Бул окуяга байланыштуу Бишкек милициясы адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгогон. Жалал Абадта 15 жаштагы кызды зордуктоого шектелген өгөй ата өмүр бою абакка кесилди. Жалал Абадтын Сузак районунда 15 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 43 жаштагы киши өмүр бою эркиндигинен ажыратылды. Бул тууралуу бүгүн 26 декабрда Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Сузак райондук соту 3 сентябрда айыпталуучуну кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Учурда райондук соттун чечимине каршы жазылган арыздын негизинде иш облустук сотто каралып жатканы кошумчаланды. Эске салсак, апрель айында Сузакта 15 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан зордукталганы кабарланган. Акыйкатчы институту кыз 12 жашынан бери зордукталып келгенин маалымдаган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бергиле. Аныч.